Кагаз бүтпөй атса, ага уруксат берилбей атса, уже гражданская авиациянын айынан калган документтерди кыла албайсыз. Маалымат жыйынга чогулган ишкерлер жарандык авиациянын аэропорттун айланасынан 2 чакырым алыстыкта имараттар курулушу керек деген талабына макул эмес. Алардын бири Бакыт Борошев бул чечим өзгөрбөсө Жалал Абад шаарында өсүп өнүгүү болбойт деген пикирде. 2 километр радиуста курулуу мүмкүн эмес атат. Биз айтабыз, бул туура эмес талап. Макул 2 километрге да макул, бирок боковой жактарын азайтып берди атабыз. Взлет, посадканы макул, ага спор жок, да? Ал коркунуч тудурушу мүмкүн. Самолет учуп атканда, түшүп атканда эң коркунуч ошол да. Бирок эки жагына эмне 2 километр коюп койгон атабыз. Самолет мындай учпайт да, кыйшаңдап турабы? Бул мыйзамсыз, ошоң мыйзамды кылып бер десек, жок. Ал эми ишкерлердин дагы бири Шабданбек Мураталиев Жалал Абад аэропортун шаардан биротоло сыртка чыгаруу зарыл деп эсептейт. Анткени ал шаардын башкы планында буга чейин болбогондуктан айланасына имараттар, турак жайлар салынып келген. Анын пикиринде аэропорт 2 чакырымга чейин кооптуу болсо, анын айланасындагылар же аэропорт башка аймакка толук көчүшү керек. Кокус Кудай сактасын, самолет түшүп кеткен болсо, бул шаардын көп жерине, район территориясын алып кетет. Ошондой эле ошол жерде жайгашкан элге дагы, населенияга дагы зыян. Бизге шаардын келечеги үчүн сыртка чыгарып берсе, бул өтө жакшы болмок. Кала башчысы да Жалал Абад шаарынын башкы планда аэропорт жок экенин ырастады. Деген менен ал реконструкциядан өтүп, ички каттамдарды ишке ашырып келүүдө. Аны шаардан башка аймакка чыгаруу боюнча бир топ убакыттан бери сунуштар болгону менен конкреттүү кадамдар таштала элек. Аэропорт маселеси дегеле 72-78 жылкыдагы шаардын ошол убагында, ошол убактагы ген планда дагы аэропорт болгон эмес. Бул Союз учурунда жанагы талаага, эгинге дары чачкан илгерки кукурузный самолеттер учуп жүргөн. Бүгүнкү күндө ген планда жок. Бирок негизинен алып караганда эми аэропортту биз келечекте сыртка чыгарабызбы, кандай кылабыз? Бул чоң каражатты талап кыла турган курулуш болот. Биздин жергиликтүү бюджеттин ага даремети жетпейт. Жогорудагы жагдай боюнча жарандык авиациядан пикир алууга мүмкүн болгон жок. Бирок Жалал Абад шаарынын башкы архитектору мамлекеттик курулуш агенттигинен жарандык авиация менен макулдашпай туруп, шаарда курулушка уруксат берилбесин деген буйрук келгенин ырастады. 2017 жылдан баштап Кыргыз Республикасы Аба кодексинин талаптары жүзөгө ашырылган экен. Ошо негизинде андан кийин 2018 жылдын 30 майда МАМ курулуш агенттигинин буйругу келген. Милдеттүү түрдө жарандык авиация агенттиги менен макулдашылсын деп. Биз ошол жана макулдаш актысында дагы өзүнчө да кат менен бир канча жолу кайрылдык. Бирок ушул убакка чейин көп кубаттуу үй курууга жарандык авиация агенттигинен макулдук берилген жок. Ошентип Жалал Абад шаарында тийиштүү документтери жок курулуп жаткан 5 имаратты токтотуу боюнча экотек инспекциясы эскертүү берди. Бирок ага карабастан курулуштар улантылууда. Ал эми көп кубаттуу үй курууга уруксат ала албай жаткан Royal курулуш компаниясы Жалал Абад шаардык архитектурасын жакын арада сотко берүүгө камнууда. Албек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.